103 станциясын азыркы абалын көрсөк болот. Ошол келип жаткан кайрылуулар, ошо бригадалар кайсыл абалда турганын ошолорду көрө алабыз инфографикада. Медициналык тез жардам кызматынын жумушун жеңилдетүүгө багытталган программаны Кыргызстанда алдыңкы деп эсептелген IT компаниясы иштеп чыккан. Программа 103 кызматына кайрылуу түшкөндөн тартып, бейтапты ооруканага жеткиргенге чейинки иш аракетти көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берет. Канча адам телефон чалып жатканы, канча унаа иштеп, ар биринин макамы кандай абалда экени көрүнүп турат. Адистердин иштөө тартиби боюнча маалыматтар камтылган. Системага күнүнө 1,5–2 миңге чейин чалуулар келип түшүп атат. Биз бул системаны ошол колдо бар бригадаларды, колдо бар ресурстарды туура эффективдүү колдонгонго ошо жай иштеп чыкканбыз. Саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы болобу, айыл чарба, айдоочусуз унаалар актуалдуу болуп атат тема. Бул буюмдар менен, бул акылдуу буюмдар менен биз кыргыз тилинде мамиле түзөлүк. Ал эми жалаң кыргыз тилинде сүйлөй турган жасалма интеллектти ишке киргизүү менен Улутсофт компаниясы алектенүүдө. Жетекчиси Мирбек Океановдун айтымында, заманбап акыркы үлгүдөгү технологиялар адамдын жашоосуна тездик менен кирип жатат. Адистер акылдуу буюмдарды медицина, билим берүү, айыл чарба, өнөр жай тармагы жана башка коомдук кызматтарга киргизүүнүн аракетинде. Биз өзүбүздүн аларга муктаждыгыбызды, же болбосо командаларыбызды кыргыз тилинде берелик. Алар ошол эле учурда бизге кыргыз тилинде жооп берсин деген максат менен бир платформанын үстүндө иштеп атабыз. Мындан сырткары көргөзмөгө адамды идентификациялык система аркылуу таануу, коопсуз шаар, мамлекеттик кызматтарды электрондук түрдө көрсөтүү сыяктуу бир катар жаңы программалар тааныштырылды. Булардын бардыгы Кыргызстандагы жеке компаниялардын ойлоп тапкан эмгектери. Бүгүнкү иш-чарага алардын 6оосу катышты. Азыр бизде 43 ишканалар бар. 43 ишканалардын көбүнчө кирешеси ошол экспорттон кирген. Демек бул эмне дейт? Алар болсо өздөрүнүн мындай чоң дүйнөлүк деңгээлде мындай компетенция, экспертизалары бар да. Азыркы күндө Кыргызстандагы IT компаниялар кирешесинин 80%-ын өз эмгектерин сыртка экспорттоодон табышат. Санариптештирүү маселелери боюнча президенттин кеңешчиси Дастан Догоев мына ушул инновациялык технологиялар быйыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында жана келечекте ишке киргизиле турганын билдирди. Анын алкагында ишти натыйжалуу кылуу максатында мамлекет тарабынан жеке компанияларга чоң көмөк көрсөтүлмөкчү. Региондорду өнүктүрүү максатында жанагы санариптик аймак санариптик платформасы ишке кирүүсү пландалууда. Бул системалардын баары ошол жергиликтүү деңгээлде автоматташтырууну жогорку деңгээлде өткөзүү, ошо менен бирге жанагы ошол жергиликтүү деңгээлде кабыл алынып турган чечимдердин сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу. 2019 жылы жана жакынкы келечекте Кыргызстандын санарип тармагында кандай иштер жасалаары тууралуу президенттин кайрылуусунда камтылган. Аны президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев окуп берди. Уважаемые участники конференции, указом президента Кыргызской республики Президенттин жарлыгы менен 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Кыргызстан глобалдык санарип дүйнөдө өзүнүн татыктуу ордун ээлеши керек. Биздин алдыбызда мамлекетти санариптештирүү боюнча алдыңкы орунга чыгуу тапшырмасы турат. Биз технологиялык трансфердин аймактык борбору болуу үчүн өтө чоң максаттарды койдук. Экс-президент Роза Отунбаева санариптик Кыргызстан концепциясын ишке ашыруудагы өзүнүн ой-пикирлери менен бөлүштү. Мы сегодня должны, конечно, сделать все возможное. Я абсолютно согласна с посланием президента, чтобы... Биз бүгүн колдон келген аракеттерибиздин бардыгын жасашыбыз керек. Мен президенттин кайрылуусу менен толук макулмун. Биз жаңы кластерлерди ачып, IT тармагын өнүгүп өскөн Кыргызстандын экономикасындагы алдыңкы орунду ээлеген тармактардан кылышыбыз керек. Конференция 2 күнгө созулат. Анда адистердин катышуусунда блокчейн жана аны колдонуу, мамлекеттик сектордагы искусстволук интеллект жана аны ишке ашыруу, мындан сырткары акылдуу тиркемелерди иштеп чыгуу, алардагы тил маселеси талкууланмакчы. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.